Жипара Термечикова. Жебичерлердин күнү бүтөт. Деги эле бизге эч нерсе жакпайт окшойт. Качан болбосун коррупционерди кармадык деп айтылса, чабактарды кармап, киттерди кое берип жатышат деп чаңырып жатып калабыз. Акыркы убакта УКМК жалаң киттерди кармап жатса, аларды көрмөксөн болобуз. Мына байкап көрөлү. 2 ай аралыгында Бакыйган ветеринардык департаменттин башчысы, Соцфонддун төрагасы, орун басары, президенттин жогорку кеңештеги өкүлү, жер ресурстары боюнча мамлекеттик агенттиктин директору жана башка үлкөн чиновниктер кармалып, эч ким тийише албаган Райым Матраимов жегенин кусуп жатат. Бул иштер жөн эле боло бербейт да, анын артында канчалаган эмгек турат. Көрө албастыктын, ичи тардыктын чеги болот да. Ушундай кызмат кылып жаткан адамга сын айтып каралуу бул сокурдук, душмандык, өз мамлекетине кылган кара санатайлык. Буга чейин кайсы Көркөңөр Ташиевче иш кылды эле. Ошондуктан эл үчүн ушундай мыкты иштерди жасап жаткан Ташиевке жана анын командасына бали дегенден башка сөз жок. Ар дайым эл үчүн кызмат кыла бергиле, дейт Жипара Термечикова. Сегизбаев менен Текебаевдин жүзүн ачкан генерал Субаналиевдин эрдиге. Президенттикке талапкер Абдил Сегизбаев бир канча рет Садыр Жапаровго саясий сокку жасап, упай алууга жанталашып атканына күбө болдук. Ал чимкирик депутаттардын 80%-ын чөгөлөтүп койгонунда жашырган эмес. Мындай шартта генерал Өмүрбек Субаналиев чыгып, Абдил Сегизбаевдин дарамети чектелүү экенин, чагымчылдыкка баратканын эскертип, шайлоодон кийин башпайнек сурап кете турганын ачыктады. УКМКнын экс төрагасы Атамбаевдин аркасынан күчтөнүп, көпчүлүк саясий элитаны коркутуп алганын, депутаттарга компромат материалдары бар экенин ачык эле айткан. Башкалар тиз сала албай, даабай турган жагдайда комиссар Катане оңой эле жүзүн ачып, ордуна коюп койгонуна күбө болдук. Эске салсак, Өмүрбек Текебаевда Садыр Жапаровду сүзгүлөп баштаганда генерал Субаналиев негиздүү аргументтер менен аны да жарга такаган. Маевскийден $1 миллион алганын айтып салганда, учурда бизге эмне керек? Мамлекет үчүн туруктуулук зарыл, ошого катар ар кандай күчтөрдүн оюну менен башаламандыкка азгыргандарды убагында токтотуу шарт. Дал ушул алкакта каарманыбыз элдик позициясын айгинелеп, реалдуу саясаттагы күчүн көрсөткөн кербези, деп жазат Арыба Кейже. Исхак Масалиев талапкерлерге бата берген аксакалдарды сындады. Бул тууралуу саясатчы өзүнүн жеке баракчасына билдирди. Достор, акыркы күндөрү бизде жаңы адат пайда болду. Кайсыл бир региондун өкүлдөрү чогулуп чай ичип бир гана талапкерге бата беришет. Элибиздин сыймыктары, белгилүү аксакалдар баш болуп элибизге бир гана ошол жигит керек деп, алакандарын жайып, көпчүлүктүн атынан убада беришет. Паланча райондун калкы жаңы тиректи колдошот. Ушундай кошоматчылык кылып алдыга жылабызбы? Мурда Аскар Акаев, Курманбек Бакиев, Алмазбек Атамбаев, Сооронбай Жээнбеков, күздө Биримдик, Мекенин партиясы, кышта Мекенчил жана Садыр Жапаров. Өкүнүчтүү нерсе, албетте ар бир адам добушун каалаган талапкерге берет, бирок бир чыны чайга, бир тиштем нанга жердештерин атынан сүйлөгөнү туура эмес. Пакеттерди көтөрүп кетишет үйүнө. Тиричилик, понимаешь, дейт саясатчы. Тиреш негизги 3 талапкердин ортосунда өтөт. Туура бир айдан кийин Кыргыз Республикасынын президентин шайлап алабыз. Ал убакытка чейин саналуу гана күндөр калды. Татыктуу жана негизги 3 талапкердин ортосунда күрөш уланчуудай. Коомчулуктун талкуусун эске алып анализ жүргүзсөк, Бактыбек Калмаматовдун эл арасында кадыры да, колдоочулары да күн санап өсүүдө. Айтымчы Света Тойгонбаеванын 2020 жылдын 17 ноябрындагы Кыргыз пресс сайтына чыккан материалы да чындыкка ооп калгандай. Анда президенттикке эч ким ойлобогон жаш бала келет. Ошол мамлекетти оңдоп Кыргызстан болуп көрбөгөндө өнүгүүгө багыт алат деп айтылат. Кудайдын колунда, пенденин оозунда дегендей, эл арасында айтылган сөздөн баары реалдуу жашоого айланып келатканы талассыз эмеспи? Деги эле кыргыз эли Бактыбек Калмаматовду президент кылып шайлап алса, чоң утушка ээ болот. Биринчиден, талапкер коррупцияга аралашпаган. 5 жыл жогорку кеңештин депутаты болуп туруп, бир кымындай жерди менчиктештирип алган эмес. Бардык иш-аракети, тапкан акчасы адал экени талассыз. Сөзүм куру болбош үчүн бир-эки жагдайды мисал келтире кетейин. Айрыкча 4-октябрдагы парламенттик шайлоо алдында Жээнбековдардын саясий катачылыктарын ачуу сындар менен айтып чыкты. Эч ким ооз ача албай, өкмөттү сындап, Жээнбековдун атын атай албай аткан учурда Минтрансдагы $520 000 коррупциялык иш боюнча айтканда, коомчулук бали эр экенсиң, духуң күчтүү экен, жолборс жүрөк деп алкап эле жатып калбадыбы? Муну эске салганымдын себеби Калмаматов коррупцияга аралашпаган, таза,
коркок билиши жок, духу күчтүү саясатчы болгондуктан жогорудай ачуу билдирүүлөр менен чыкты. Негизги атаандаш болгон экинчи талапкер Садыр Жапаров боюнча сөз кыла турган болсок, ал кишинин баскан жолу деле иш жылытпайт. Ысык көлдөгү Жыргалаң шахтасын менчиктештирип алганын, эжеси Райкүл Жапарованын банк боюнча талаш тартыштары Садыр Жапаровдун рейтингин күндөн күнгө түшүрүүдө. Ал эми Адахам Мадумаров боюнча сөз кыла турган болсок, 10 жылдан бери президенттик парламенттик шайлоого катышып, 100 миңден ашпаган колдоочусу бар экени көрүнүп келет. Мадумаровдун саясий жолуна балта чапкан кемчилиги Курманбек Бакиевдин учурунда каркыра жайлоосун казактарга сатып ийгенин кыргыз эли кечирбей келет. Жерин саткан элин сатканга барабар деп кыргыз эли ошондон бери Мадумаровго каршы добуш берип, парламенттик президенттик шайлоолорго тынбай катышып, жетиштүү добуш ала албай келүүдө. Алдыдагы шайлоодо атаандаш болот деген негизги талапкердин саясий баскан жолдоруна анализ жүргүзсөк, эң тазасы жана татыктуусу эле Бактыбек Калмаматов экени талашсыз. Элдин пекери колдоосуна таянсак, биринчи тур менен эле жеңишке жетишери жана өлкөнүн эң жаш президенти болору талашсыз. Чипара Термечикова: кээ бир саясатчылар түшүнүп турса да, элдин жашоосу 15-20 күндө жакшы жакка сезиле баштайт. Доллар көтөрүлдү, эт тамак аш кымбаттады, мал арзандады, жакшы жашоо сезилген жок дешип саясатташтырууда. Азыркы учурда дүйнөлүк рынокко көз каранды доллар бир гана Кыргызстанда көтөрүлгөн жок, бардык өлкөлөрдө көтөрүлүүдө. Аны саясатташтыруунун кереги жок. Эттин кымбатташын Айыл чарба министри колго алып, малды сыртка чыгарууну тыюу салгандан кийин эт кайра өз баасына түштү. Эгер Жапаров 30 жылдан бери оңолбогон системаны 30 күндө, 10 күндө элдин жашоосу оңоп жибере турган болсо, анда супермен болуп кетмек да. Садыр Жапаров сыйкырчы эмес, ал дагы сизге, мага окшогон адам. Болгону анын элдин жашоосун оңдосом деген чоң максаты бар. Мына ошол максатын ишке ашырууга убакыт жана мүмкүнчүлүк берели. Жумурткадан кыр издеп 10 күн иштеген адамдан 30 жылдык жыйынтыгы талап кылбай туралы. Убакыт барына тараза, кийим, ак кийим, кара дароо эле көргөзүп коет. Иштейм деген адамды буттан тартпайлы туугандар дейт. Турсунбек Атагулов: экс-президенттиги макамы бар Роза Отунбаева дагы эле Текебаевдин жетегинен чыга албай келет. Акаев кетсин, Бакиев кетсин, Атамбаев кетсин деп кыйкырып, оппозицияда жүргөн бул тюльпанчылар өлкөнү кандай абалга алып келди? Убактылуу өкмөттү жетектеп, андан соң 1,5 жыл президент болуп турган учурда Отунбаевада бийлик бар эле го. Эмне үчүн ошол учурда өлкөнүн өнүгүшүнө салым кошо албады? 2010-жылы Ошто эл кырылып жатканда булар портфель бөлүшүп отурганы жалганбы? Жада калса, ошол Оштогу үйлөрдү калыбына келтирүүдө миллиондогон акчаларды жеп, сапатсыз үйлөрдү салдырганын эч ким билбейби? 30 жылдан бери Отунбаева баш болуп, өлкөнү сазга сүйрөп келди. Булар оңолбойт. Өз кызыкчылыгы болсо өгүздөй алы бар. Мамлекеттин кызыкчылыгы келгенде маймыл болуп калышат. 2010-жылы 7-апрелде канчалаган кырчындай жигит өмүрү менен кош айтышты. Ошолордун курмандыгы акталдыбы? Тескерисинче, мамлекет жарга барып такалды. Отунбаева баш болгон эл бузарларда абир деген нерсе жок. Мындай адамдын экс-президент макамын алып салуу керек. Элдин эсебинен жашаганга акысы жок дейт Турсунбек Атагулов. АКШ менен Кытайдын ортосундагы кооптуу согуш. Британиялык экспресс басылмасы АКШнын аскери деңиз күчтөрүнүн түштүк Кытай деңизине кирип, аны кытайлык кемелердин машыгуу учурундагы аткылоосунан кийин эки державанын ортосунда согуш оту тутанып кетүү кооптуулугу бар экендигин жазды. Басылма Пекиндин эскертүүсү бул сапар коңшу турган башка өлкөлөрдүкү менен үндөшкөндүгүн да билдирди. АКШ Кытайдын деңиздеги кызыкчылыгын толугу менен четке каккандыктан, алар дайыма аскер кемелерин аталган деңизге кемечилик эркиндигине кайгуулга жөнөтүп турары кабарланган. Америкалык Макин Айленд жана Сомерсет десанттык суднолору сууга кирери менен Кытайдын аскер деңиз күчтөрү согуштук атуулар куштоого машыгууну баштаган. Алыска деп мелженген кадимки согуштук куралдар колдонулган, анын пландалбай жасалгандыгы айтылууда. Операцияга Кытайдын аскер деңиз күчтөрүнүн О-56А тибиндеги Энши, Юнчоу жана Гуаньюан деп аталган бардык корветтерди катышкан. Нью-Век машыгууда шарттуу алынган кемени жоюу жана ракетаны учурбай жолдон кармап калуу маневралары да киргизилгендигин жазды. Ал эми кытайлык Global Times басылмасы АКШнын бул аракетин булчуңдар менен ойноо деп атаган.